Katı eskirtip belgilerinden hipermarketlerge bağlar koyulacak. Elge жетет. Buna hazır bu yakta 1000 tonna buğday keletat, 300 tonna un keletat. Buna erten bulat, Kuda kalasa. Buna ol жерде мына svetofordan çıktı. 500 metre bir svetofor. 1350 somdan жүктеп çıktı. Gördü gelip nereye gelip 2000 som satып атат. Ошол үчүн урматтуу туугандар эч кандай мындай кооптонууга негиз жок. Мындай ишкерлерге мыйзам чегинде чара көрөбүз биз. Жөн эле ажиотаж кылып 5 каптан 10 каптан үйгө алып келип, ушуга окшогондордун күнүн туудуруп атасыздар. Мына азыр мен Тухпар ишканасынан келетем, мына Даназык ишканасынан. Ал жерде эртең менен 200 тонна un турган экен, аны ошо алып саткандар эле көтөрүп чыгышыптыр да. Азыр алар кайсы жерге бааны эмени унду апарып сата турган болсо, алар сата албайт, кымбат баада баарын көзөмөл калабыз. Просто элдер силер мындай паникага алдырбасаңар, азыр 500 тонна будай бар экен, азыр тегирменди иштете баштады. Жолдо дагы 300 тонна un келе жатат, ана 1000 тонна будай келе жатат. Ал эл өзүбүз кымбаттап атат. Алып саткандарга Кудай берип атат. Азыр мына айтканы келбедим, келдим, азыр айтам. Атайын келдим мына. Белгili болгондой, мына эми азыр ушу коронавирус боюнча бүт дүйнө жүзүндө ушундай дүрбөлөң болуп атат. Кудай сактасын, бүгүнкү күндө бизде Ош шаарында ушул кырдаал туруктуу эле бул оору менен катталгандар жок. Бирок мына коңшу мамлекеттерде, айрыкча Казакстанда мына 5-6 адам катталды деген мындай маалыматтар таркап атат. Кече коопсуздук кеңеш болду. Ал жерде ушул Коопсуздук кеңеште чечим кабыл алынып, балдарды убактылуу ушул 5-нен эртең 16-сынан баштап 5-апрелге чейин убактылуу каникулга мындай кое берип атабыз да. Ушунун негизинде эле мына Кыргызстан боюнча кече саат 2-лерден баштап кечке чейин ажиотаж болуп кетиптир. Азык-түлүк ушул мындай ар бир базарларда кымбаттап атат, калбай кетип атат деп эл арасында ушундай паника болуп, ушул un таламай, продукт таламай болуп атат. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бүгүн биз Ош шаарындагы Тулпар Даназык ишканасында турабыз. Эч кандай бүгүн элибиз кооптоно турган негиз жок. Бүгүнкү күндө мына граница Казакстан менен болгон граница ачык. Мына мен дагы атайын ушул ишкананын жетекчилери менен сүйлөшүп атам. Кече 200 тонна бул жерде запас un болгон. Мына эртеден бери райондордон келгендер алып, бүгүн мына азыр 50 тоннадан ашык ундарыбыз турат. Эртең дагы мына жолдо келетат дейт, 300 тонна un келетат, 1000 тоннага жакын будай келетат. Азыр бүгүнкү күндө мына Кампада дагы 500 тонна унубуз, будайыбыз бар дейт. Буну да тегирменди иштетип, элибизди мына арзан un менен дайыма шаарда мындай камсыз кылып турабыз, Кудай буйруса.